Күн булут басып, айлана күнгө тартып, таңдын атышы кандайдыр бир жамандыкты чакыргансып турдум. Апамдын жүзүн көрүп калайынчы деп, көз жашын көлдөтүп, ыйлап келе жаткан келинди алып, эки эркек киши унаанын алдында зуулдап келе жатты. Шамалдан ылдам жүргөн жапондун күлүп унаасы газын баскан сайын атырылып жүрүп отуруп, жолдун 8 бөлүгүн жүрүп койгон эле. Опуту күчтүү шопур эч нерсеге карабай айдап отуруп, эл 5 саатта жетчү жерге 2,5 саатта кирип келди. Оюна жаназага жетиш керек деген нерседен башка эч нерсе келбеген шопур көзү тумандап, ылдамдыкты аша чаап кеткенин байкаган жок. Чокул бурулуштан кайрыла чыгып келгенде, алдындагы жүк ташуучу машиненин буйтап айдап келе жатканын кечирээк байкаган шопур тормозду канчалык катуу басканына карабай 30 метр жерди сүрүп барып, жүк ташуучу унаанын оң капталын жереп барып токтоп калды. Айлана жымжырт. Бул тынчтыкты тек эки тоонун ортосун жарып аккан дарыянын шар үнү бузуп турду. Эптеп эсине келген шопур эки жагына көз салып жанындагы жүргүнчүлөрдү түртсө, экөө тең темирге кыпчылып ибагыча бергени маалым болду. Уйкудан чоочуп турган тиги унаанын жүргүнчүлөрү өздөрүндөгү күнөөсүн жабыш үчүн жан далбастап унааны кыйнап четке жылдырып жаткан кербез экен. Эшигин эптеп ачып, алсыраган денесин калдаңдатып араң башкарып сыртка чыкты дагы эки жагына эптеп көз салып, жолдун аркы өзүндөгү тоонун этегине барып чалка түшүп жатып калды. Көз алдына экиден эми ашып, тили аталап эми чыгып келаткан баласы менен 4 айлык эмчектеги жаш наристеси келе түштү. Күлүмсүрөп: "Аттиң балдарым, мен силерди кимге таштадым? Эмне мынча ажалга карай ашыктым? Өмүр бою өксүп, ата мээримине зар болуп өтсүн деппи? О жаратканым, жанымды алсаң ал, балдарымды эч кимге кор кыла көрбө. Кечир мени апаке, кечир мени атаке, чырактай жанып, күлгүн жаштыгымда кызматымды кылып жүрө турган маалда минтип баарыңды таштап кетип бардым. Кош болгула, кош бол, о жарык дүйнө, жаным сага аманат, о жаратканым" деген бойдон эки колун көкүрөгүнө бекем кысып, көктү тиктеген абалда агалам менен коштошуп кете берди.